Записьти да баштап койдук, урматтуу кесиптештер. Анан мугалимдин ансыз деле түйшүгү көп да, урматтуу кесиптештер. Муну абдан жакшы билебиз да. Анан мен дагы ошол макалаларды жазганда, мисалы бир макаланы, бир теманы жазыш үчүн 2-3 күндөгөн убактым кетип калат эле да. Ал теманы өзүм изилдеп, таап, анан аны план түзүп, анан жазып чыгарганга чейин абдан убакыт кетет эле. Азыр болсо ошол кандайдыр бир тема пайда болгондо ошону жазгым келгенде керектүү материалдарды таап бер десем, дароо таап берет. Планды түзүп бер десем, дароо түзүп берет. Анан аны планды карап туруп эле, даяр материалдарды бир аз ыйра карап чыгып туруп эле тез арада эле макаламды жазып чыгарып коем да. Анан айрыкча мисалы эгерде бир слайд жасашым керек болсо, азыр мына сиздер менен ошону дагы көрсөтүп берем. Слайд жасашым керек болсо, темасын жазам, слайд даяр. Бир канча секунданын ичинде. Анан эми элестетиңиздер, сиздер дагы ар бир классыңыздар үчүн, ар бир өтүлө турган темаларыңыздар үчүн алдын ала бир отуруп бош күндөрүңүздөрдө слайдтарды түзүп алсаңыздар, бул ар күнү сабагыңызды слайд менен кооздоп, ар кандай тесттер менен кооздоп өтсөңүз аябай жакшы болот. Эми урматтуу кесиптештер, көп сүйлөп башыңыздарды оорута бербейин. Эми мугалимдер мени туура түшүнөт деп ойлойм. Мугалим өзүбүз көп сүйлөйбүз да. Анда келиңиздер дароо ишке өтөлү, практикага. Так, эгерде суроолор болсо азырынча чатка жазып туруңуздар. Мен чатты бир карап коеюн дагы, анан уланта берейин. Угулуп жатат сиздерде да. Эң сонун. Ооба, айыл жергесинде жумуштар көп. Ооба, түшүнүп атам. Бул көйгөйдү мындай мен абдан жакшы түшүнгөнүм үчүн сиздерге Кудай буюрса мындай бир жакшы пайдасы тиет деген үмүтүм бар. Биринчи кезекте, урматтуу кесиптештер, бул чат GPT деген жасалма интеллект, кадимки эле муну бул Google'га келип эле мынтип chatgpt.com деп жазсаңыздар, ушундай бир сайт ачылат. Анан могул жери азыр орусча чыгып турат. Анан дагы бир ушундай маселе бар. Жасалма интеллект. Бизде могул кадимки Google бар эмеспи? Бул Google'га бир нерсе жазсаңыз, мисалы, Кыргызстан жаратылышы жөнүндө тест деп жазсаңыз, бул мындай Google'дагы бар тесттерди чыгарып берет да. Бул Google'дан издеп тапкан, сиз тапкан тесттин бардыгы бирөөгө тиешелүү. Бул бирөөнүкү, ал автордук укугу бар. Аны алып колдонсоңуз, аны балким баягындай эмне дейбиз? Мисалы аны баягы бизнес максатында, ошол тест менен мындай курс өтүп, бир нерсе кылып акча тапсаңыз, соттолуп кетишиңиз мүмкүн. Эми жөн эле класска сабак өткөнүңүз үчүн соттолбойсуз, бирок ошондо деле тестти өзүңүз түзсөңүз, бул оригиналдуу болот да. Мына ушул бул Google менен чат GPT'нин айырмасы, бул чат GPT интеллект бул. Биз сыяктуу эле мындай акыл эске ээ интеллект. Бирок бул интеллекттин аябай чоң кемчилиги, урматтуу кесиптештер, билбейм дегенди билбейт. Мисалы бир нерсе сурасаңыз, билбейм дегенди билбейт. Ага жооп берип кое берет. Мисалы, могул жерден мен дароо эле биздин списокто карап эле фамилиясы менен болгон Адеми Таалайбекова деген арабызда ушундай мугалим эжекебиз бар экен. Адеми Таалайбекова жөнүндө эмне билесиз деп сурасам, бул мынтип жооп берип кое берет да. Мындай аны билбейм, тааныбайм дебейт да. Бул жооп берип кое берет да. Адеми Таалайбекова таэквондонун
GTF стили боюнча Кыргызстандан чыккан спортчу. Ал 2018 жылы туулган жана Бишкек шаарында капкан клубунун мүчөсү, анын машыктыруучусу деп бул мындай жооп берип кое берет да. Эми ушул эле суроону биз Google'дан издей турган болсок, Адеми Таалай Бекова ким деп издейбиз да. Бул жерде бул Адеми Таалайбекова дегендер каякта бар болсо, ошону эле издеп көрсөтүп берет бизге. А, Бул чат GPT болсо ал жөнүндө бир маалыматты алып мындай кыскача айтып бергенге аракет кылат. Эми урматтуу кесиптештер, мисалы келиңиздер дароо мен чатка сурайын сиздерден. Мисалы биз э, келиңиздер бир мындай кылалычы. Э, Мисалы арабыздагы мугалимдер чатка жазыңыздарчы. Ким кайсы предметтен мугалим? Мисалы мен кыргыз тил мугалими болуп иштейм. Мен кыргыз тил деп жаздым. Математика эң сонун. Мгм. Так. Англис тил, сүрөт мугалими, кыргыз тил. Так, математика эң сонун. Математикадан келиңиздер, математиктер көп экен. Математиктен болду, жетишти, рахмат, чоң рахмат. Математиктер бир тема жазыңыздарчы, мисалы 5 класстын алдыдагы кийинки жумада өтүлө турган темаларынан бир жөнөкөй бөлчөктөр. Рахмат, Чолпон Рахманова. Азаматсыз. Ушул жетиштүү. Мисалы мен сурап атам. Чат GPT'ге келдим. Жөнөкөй бөлчөктөр боюнча бул канчанчы класстын темасы? Чолпон. 5 класстыкы жөнөкөй бөлчөктөр менен болгон амалдар. Сонун. Жөнөкөй бөлчөктөр боюнча мага 5 класстар үчүн 45 минуталык сабактын планын түзүп берчи дедим. Негизи мен математик эмесмин, урматтуу кесиптештер. Мынакей. Түзүп атат, бул дагы эле байкап атасыздарбы? Мынакей. Көчүрүп алдым. Могул жерде могул копировать деген белги мына көрүп турсаңыздар керек. Ушуну бассам эле бул көчүрүп алды. Эмне кылышым керек мен? Завуч айтып атат да, планыңарды сөзсүз түрдө Wordко жазгыла, анан ошентип көрсөткүлө, анан аны мага эмне кылдыргыла, кол койдургула деп атат да. Келебиз. Мынакей. Мына дейт, 5 класстар үчүн жөнөкөй бөлчөктөр темасына 45 мүнөттүк сабактын планы дейт. Сабактын максаттары: окуучулар жөнөкөй бөлчөктөрдү тааныйт жана аныктайт. Жөнөкөй бөлчөктөрдүн кандайча түзүлөрүн жана колдонулушун түшүнүшөт. Бөлчөктөрдү салыштырып, чоңураагын жана кичинераагын дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Бул ката кетирип кое берет. Эмне дейбиз? Чоңураагын жана кичинесин аныкташат. Сен аныкташат деп өзүбүз оңдоп алышыбыз керек. Бул мындай кыргызча абдан жакшы сүйлөбөйт чат GPT. Бул кыргызча үйрөнүп калды азыр аябай жакшы. Бирок негизинен бул жаңы чыккан учурларында англисче гана аябай жакшы сүйлөчү, анан орусча кошулду, анан дүйнөнүн башка тилдери кошулуп келип, азыр кыргыз тилинде дагы бул жакшы үйрөнүп калган дагы. Мынакей караңыздар, ушундай бир жасалма акылды, жасалма интеллектти өзүбүздүн эне тилибизде эң сонун кылып мынтип колдонуп атабыз. Жөнөкөй бөлчөктөрдү туура окушуп, бөлүктөрүн чыгаргыч, бөлүүч айырмалашат дейт. Могул ушул туура эмес. Э? Так. Ким оңдоп коет? Э, Бөлчөктөрдүн ушул эмне деген эки бөлүгү бар эле? Алымы бөлүмү дейбизби же ким, кана математиктер ким оңдоп коет? Бул эмне деп, Чолпон?
Өзүңүз айтыңыз. Ооба, алымы бөлүмү, туура эле айтыптырмын. Алымы, анан бөлүмү. Алымы бөлүмү кайсы экенин айырмалап калышат да, Жөнөкөй бөлчөктөрдү туура окушуп, бөлүктөрүн, ошо жөнөкөй бөлчөктөрдүн бөлүктөрү бирөө алымы, бирөө бөлүмү болот да. Сабактын узактыгы 45 мүнөт болот экен. Керектелүүчү материалдар: ак такта жана маркерлер. Интербелсенди такта дейт. Ушул могуну казакчадан ала койду окшойт. Эмне дейбиз? Активдүү такта, эгер бар болсо деп атат. Муну көрдүңүзбү? Таратуу үчүн бөлчөк диаграммалары, анан тапшырма кагаздары жана калемдер. Караңызчы, урматтуу кесиптеш. Бул эмне деген керемет. Муну мен ушундай планды жазыш үчүн билбейм, 2 саат 3 саат убактым кетмек да. Азыр болгону ушундай каталарын гана оңдоп кое алам да. Сабактын планы мына: уюштуруу бөлүгү 5 мүнөт, бөлчөктөрдүн түшүнүгү 10 мүнөт, бөлчөктөрдү салыштыруу жана окуу 15 мүнөт, тапшырма 10 мүнөт. Мгм. Анан практикалык тапшырма: бөлчөктөрдү чоңураак же кичирээк тартипте жазуу дейт. Анан жыйынтыктоо жана баалоо 5 мүнөт, анан үй тапшырмасын берүү 3 мүнөт. Бул план 5-класстын окуучуларына бөлчөктөрдү таанып билүүгө жана туура колдонууга мүмкүндүк берет деп мынтип бизге аягында дагы өзүнүн оюн айтып билдирип атат, урматтуу кесиптештер. Бул кадимки эле ошол элдин баардыгы билген, элдин баары колдонуп жүргөн кадимки эле чат GPT. Мына караңыздар, кандай сонун кылып. Эми муну албетте бул идеалдуу дегенден алысмын. Бирок биз үчүн эмне кылып атат? Э, Жеткиликтүү деңгээлде ушул экранга чийбей туруңуздар, Мгм. Э, Биздин убактыбызды экономдоп атат да. Жок дегенде баягы эмнелерди айтышыбыз керек экенин түзүп берип атат. Муну кээ бир жерлерин гана оңдоп коюу. Демек, бир сабактын планын түзүүгө бир 5 минутадан 10 минутадан ашпаган убактыбыз кетет да, жана көп баш оорутпайбыз да. Урматтуу кесиптештер, ушунун эле үстүндө иштесек болот. Эми келиңиздер, мындай кичине так илимдер эмес, кыргыз тил дагы информатика бар экен. Келиңиздер, информатикада бир темага тест түзүп көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Негизи атайын тест түзө турган дагы жасалма интеллекттер бар. Бирок биз чат GPT менен дагы тесттерди түзсөк болот. Ошол багытта да колдонуп көрөлү. Информатик мугалимдер же география мугалимдери болсо, информатикада көп экен. Веб программалоонун жумушчу программасын, так, веб программалоонун жумушчу программасы. Бул кандай болуп калат? Дагы кичине түшүнүктүүрөөк кылып жазып бересизби? Мен жакшы алып кете албадым. Ооба, кыргыз тилинде материал табуу кыйын. Тарыхтан түзөлү. Макул. Мирайда сиз анда тарыхтан мага бир теманы айтыңыз, ошол темага э, тест түзүп көрөлү. Мгм. Так. Урматтуу кесиптештер, мындай улуу кыргыз дөөлөтү дейт. Э, Эми улуу кыргыз дөөлөтүнө бул жакшы тест түзө алар бекен? Мындай деп сурап көрөлү. Бул канчанчы класстын темасы? Мирайда. Бул канчанчы класстын? 7-класстын улуу кыргыз дөөлөтү деген темасында м, эмнелерди айтып бере аласың деп сурайын, сонун. Бул ал тууралуу материалдарды билет экен.
Сонун эмне дейт? Улуу Кыргыз дөөлөтү бул байыркы кыргыз элинин эң кубаттуу мезгилинде түптөлгөн мамлекет. Орто кылымдарда Борбордук Азияда күчтүү империя катары таанылган дейт. Анын негизги доору 9-10 кылымдарга туура келет жана бул мезгил кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн гүлдөгөн убагы болуп эсептелет. Бул доордо кыргыздар Енисей дарыясынын боюндагы аймактарды ээлеп, Улуу Кыргыз дөөлөтүн түзүшкөн. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн мааниси жана жетишкендиктери: аймактык кеңейүү, саясий жана маданий күч, экранга чийбейбиз, дагы соода жолдору жана маданий байланыштар, м, маданий мурас дейт. Карап туруңуздар. Мирайда мени бир аз тууралап коюңуз. Бул азыр ушул GPT досубуздун бизге айтып атканы канчалык туура? Ушу 7 класстын тарых сабагында туура эле материалдарбы? Ошого дал келеби? Ар бир кесиптин адиси өзүнүн кесибин жакшыраак билет да, андыктан баягы ар ким өзүнүн сабагы боюнча тесттерди түзүп атканда мунун туура же ката экенин сөзсүз текшериш керек. Антпесе бул мынау чат GPT'нин этегинде да жазып турат. Мына чат GPT может допускать ошибки дейт. Рекомендуем проверять важную информацию дейт. Маанилүү делген. Демек биз окуучуга бере турган материалдарыбызды, маалыматтарыбызды, информацияларыбызды сөзсүз түрдө өзүбүз текшеришибиз керек. Мирайда мага жооп берип койсоңуз, бул GPT'нин айтып атканы могул экранда турган маалыматтар туура элеби? Мындай кылбайлыбы, керек болсо биз Мирайданын үнүн чыгарып алалы. Туура дейт. Жакшы, эң сонун. Экөөбүз баарлашып иш алып барсак болмок экен Мирайда. Мен жакшы. Эми мындай кылабыз. Мирайда карап туруңуз. Рахмат деп койгон жакшы. Анткени бул кадимки эле бир интеллект да. Буга мындай сый мамиле, жакшы мамиле кылсак, бул ошону үйрөнөт. Жасалма интеллект биздин ар бир жазышканыбыздан, ар бир жазганыбыздан, өзүнүн жазганынан бул кайра өзү үйрөнөт. Бул мындай кадимки бала сыяктуу эле, кадимки адам сыяктуу эле, кадимкидей эле интеллект. Бул ар дайым үйрөнүп туруучу интеллект. Ошон үчүн буга жаман сөздөрдү же кыска нуска эмес, мүмкүн болушунча узун, анан жакшыраак сүйлөмдөрдү түзүп берсек, үү, ың деген, кыргыз өңү деп коет го баягы. Ың, үү тамгаларын дайыма туура жазып көрсөтсөк, бул дайыма туура үйрөнө алат. Бул улам өнүгүп өсө берет. Анан биз муну такыр эч нерсе сурабай койсок, такыр эч нерсе жазбасак, бул өнүкпөйт. Рахмат деп койдум. Эми ушул темада мага 5 суроодон турган 4 жообу бар. Бир жообу туура болгон тест түзүп берчи дедим. Бул программаны көчүрүп албайсыз. Жөн эле мына Google'га кирип эле чат GPT деп жазып колдоно бересиз. Муну көчүрүп алыштын кереги жок. Кирдик. Эмне болду? Мынакей карап туруңуз. Эми бизге баягыдан дагы кереметти баштады. Мынакей. Биз бул темада мисалы, эми мен 5 деп эле азыр азыраак айтып атам. 10, 20, 30 кыла берсе болот. Мындай тестти түзүш үчүн өзүбүз канча убакыт отурат элек? Бул жерде 5 суроону 5 мүнөткө да жеткен жок да, эмне эле 5 секундка да жеткен жок. Мына көчүрүп алдым. Келдим, кадимки эле баягы Word'ума келем да коюп коем. Word'ко келдим мына. Мына Улуу Кыргыз дөөлөтү боюнча тест дейт. Мына дегенин алып салабыз, анткени бул өзү айтып атат. Улуу Кыргыз дөөлөтү боюнча тест. Улуу Кыргыз дөөлөтү качан негизделген? 9-кылымда бияктары турат. Улуу Кыргыз дөөлөтү кайсы элди жеңип өзүнүн аймагын кеңейткен? Чыгыш Түрк каганатын. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн күчтүү мезгили кайсы аймактарды камтыган? Сибирь жана Теңир Тоо. Улуу Кыргыз дөөлөтү кандай жол аркылуу башка элдер менен соода жана маданий алакаларды түзгөн? Улуу жибек жолу.
Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн күчү кайсы кылымда начарлаган? 10-кылымда. Кандай сонун керемет. Урматтуу кесиптештер. Э, Так, сүрөттөр менен да түзүп бере алат да, агай дейт. Абдан сонун суроого эми келдик. Так, эми э, бул азырынча негизи бул жөн гана текст менен иштеп аткан форматы. Анан мунун негизи ушул эле чат GPT'нин плюс дегени бар, чат GPT 4O деген бар. Могул жерде мына обновить план дегенде айына $20 төлөп колдонсок, анда мен азыр сиздерге атайын ошол акысыз планын көрсөтүп атам. Мындай эл катары эле 0 сомдон колдонгон. Анткени ар бир эле мугалим муну мындай активный колдонбосо айына $20 балким төлөгүсү келбеши мүмкүн. Бул ошо личный пландагысы, анан бизнес пландагысы мындай $25 экен. Аны бизге такыр эле кереги жок. Ошол $20 негизи аябай жетет. Мунун ичинде ошол сүрөттөрдү дагы түзүп берет. Көп мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок азырынча бизге ушул мындай жетиштүү. Аябай жакшы колдонуп, муну менен өтө жакын дос болуп кетсеңиз, анан айына $20 төлөп берсеңиз болот. Эми $20 канча? 1,5 миң сом. Айлыгыңыздан ошол өзүңүздүн сабагыңызды дагы да кооз кылуу максатында. Э, Урматтуу кесиптештер, кээде биз баягы мектептеги окуучуларыбыздын алдында мындай кадыр баркыбыз жок болуп аткан сыяктуу көрүнөт да бизгечи. Мындай эмнегедир азыр бизди окуучулар тоготпой аткандай болот да. Алар анткени өзүн бизге караганда билимдүү сезип алды да. Ушул сыяктуу нерселерди алар кыйын үйрөнүп кетти. Анан ошондуктан эмне болуп атат? Баягы өзүн биздин мугалимдерибиз тупой дегендей карап атышат да, кечирип коюңуздар, ошондой карап атат да биздичи. Мындай аябай бизди артта калып калгандай көрүп атат да. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, ушундай замандын талабына ылайык келген, замандын бүгүнкү кездин мындай трендтеринен мугалимдер дагы артта калбай, булар менен жакын дос болушубуз керек. Мугалим күнүгө өзүн өнүктүргөн, күнүгө окуган, күнүгө аракет кылган бир адам болуш керек. Азыр баягы илгери мугалим күнүгө окуш керек десе, мектептин китепканасынан ашып нары кете алчу эмес да. Кээ бир мугалимдер эмне бир мектептин китепканасын бир жылда окуп бүтүрүп коет. Болду. Андан нары жагына жаңы нерсе жок болуп калган учурлар болгон да. Азыр болсо мына ушунчалык мүмкүнчүлүктүн кеңейип турган заманы, бул нерселердин баардыгын окуп, үйрөнүп, буларды жасап, окуучулардан кем калбай ошо тытынып, билесиздер, анын үстүнө адам ар күнү окуган сайын, ар күнү изденген сайын, жаңыланган сайын мээдеги нейрондору дагы байланыштар көбөйүп, мугалимдер жашарып баштайт, билесиздерби? Ошо көп изденген, ар дайым изденүүдө болгон мугалимдерди байкайсыздарбы? Карыбайт го эмнегедирчи. Баягы окуучусу 20 жылдыкка келсе, баягы мугалими ошол тиги ал 11-классында кетип аткан боюнча эле да. Тиги балдар 20 жылдыктагы балдар карып деп басып калган, а мугалими ошол эле боюнча да. Демек, изденүүдө болгон мугалим карыбайт. Урматтуу кесиптештер, изденүүдө болгон мугалимдин окуучулардын алдында кадыр баркы түшпөйт. Алып аткан айлыгыбызды мындай актап жейли дегим келип атат да. Эми Мирайданын жанагы дагы бир сонун суроосу бар. Кайра ошого өтөлү, көп сүйлөй бербей. Бизде мынакей кайра эле кадимки эле мына Google'га келдим. Карап туруңуздар, кадимки эле Google'га келдим. Ушул жерге келип, англисче best PPT AI деп жазам. AI дегени ушул жасалма акыл дегени.
жасалма акыл, жасалма интеллект десек болот. Жасалма акыл деген дагы туурараак. Мынакей ушуга келебиз. Мына чоң Бга окшогон, Вга окшогон логотиби менен ушул сайт чыгат. Ушуга киребиз. Моундай бир баракча ачылат бизге. Ушул жерден мына AI presentation деген. Мына жерде тилдери бар экен. Бул жерде мыналар эле экен. Англис тилинде колдоно беребиз. Ушул жерге келип AI presentation дегенди бассак, бизге ушундай бир бөлүк ачылат. Ушул жерге келип туруп, улуу кыргыз дөөлөтү деп жазып көрөлүчү. Бул кыргызча түзүп бере албайт экен, тилекке каршы. Анда эмне кылабыз? Биз азыр могул жерде орусча түзүп көрбөйлүбү деп аткан бир мугалимибиз бар эле. Google Play'den да көчүрүп алса болот, урматтуу кесиптештер. Кана орус тилинде бир слайд түзөлү. Кыргызстан темасына. Нурлан Ахунов агай, сизди күтүп атам. Келиңиз. Бир темаңызды айтыңыз, сопсонун кылып. Урматтуу кесиптештер, кайра кайталаштын көп деле зарылчылыгы жок. Видео запись болуп атат. Эртең бул видеону кайра кайталап көрүп, пауза кылып алып, шашпай, анан кайра башынан кыла беребиз. Нурлан агай, сиздин теманы күтүп атабыз. Орусча бир слайд даярдайбыз, презентация. Best PPT деп турат, издөө сапчада дейт. Нурлан агай, эмне болдуңуз? Сизди күтүп атабыз кана. Жазып атасызбы? Пушкин, мындай кичине темаңызды ачпайсызбы? Пушкиндин эмнеси жөнүндө слайд презентация кылып берели. Анан тема мындай Кыргызстанга тиешелүү болсо дейм да. Кандай дейсиздер? Best Best PPT. Мына ушул жерге мен жазып кое берейин мына. Best PPT AI. Ушундай деп жазылат. Муну көчүрүп алып мына чатка дагы салып койдум. Так, сонун. Ноутбугу барлар биз менен дароо. Пушкин и Родина. Макул. Окей. Пушкин и Родина. Так. Бул эмнеге мынтип атат? Биздин биздин кредитибиз толуп калыптыр. Окей, проблема жок. Сиздердин багыңыздар бар экен, кайра баштан баштайбыз. Бул дагы бир аз чектелген экен, ошон үчүн мынакей Google'га келип best PPT AI деп жазабыз. Анан буга киребиз. Муну дагы как раз мынакей карап көрөлү, апгрейд дегени бар экен. Бул жакка кирсек, бул дагы ошол $19 экен. Про quarter plan деген бар экен, 16, анан 12, анан күнүгө 0,1 цент болгону бар экен. Күнүгө төлөсө болот экен. Жылдык төлөсө 12,5 болуп калат экен. Мына 6 айлык төлөсө 16дан айланат экен. Ай сайын алам десеңиз $20 экен да бул деле. Бирок буга $20 бергенче мен айтат элем ошол чат GPT'ни алып алган жакшыраак деп. Бирок муну деле алсаңыздар мына ичинде
500 стандарт question per month дейт, анан 200 чат GPT'si бар экен, ушундай ушундай 20 AI generated images дейт, 20 сүрөт генерация кылып берет экен, 200 сүрөттү оңдоп берет экен. Бул дагы негизи жакшы эле, муну дагы колдонсо болот. Э, жаңы бир аккаунт менен Best PPT AI дегенге кирдим. Ушул жерге келип туруп эле эми мен эмне кылам? Жанагыл Пушкин и Родина деген темада слайд жасап бер дедим. Могул жердеги эле баягы плейге окшогонду басса жазып атат мына. Караңыз, тим эле шыкылдайт. Пушкиндин өмүр таржымалына байланыштуу бизге 1, 2, 3, 4, 5, 6 темадан, мындай пат темадан турган бир неме түзүп берди. План түзүп берди. Жизнь и творчество Александра Пушкина, влияние Родины на произведение Пушкина, Пушкинские места, путешествие по России. Кызык темалар экен. Эгер кааласаңыз, бул мисалы мектепте дейли могул тема өтүлгөн эмес десеңиз, анда муну алып салсаңыз болот. Алып салсаңыз болот. Өзүңүз бир нерсе жазып алсаңыз болот. Анан темалардын ордун ары бери жылыштырсаңыз болот. Мынакей бияка жазып койдум. Анан муну бияка жазып койдум. Анан могул жерде select template деген бар. Select template дегенди басканымда бул биринчи могул сыяктуу нерселер чыкты. Бул баягы биздин презентациянын көрүнүшү кандай болсун деген нерсени тандап атат да. Анан Пушкин темасына кайсыл дагы жакшыраак туура келет? Кичине карап көрөлү. Могул туура келчүдөй көрүнүп атат, билбейм. Эми абдан деле мындай темалары өтө жакшы эмес экен. Ушуну тандап кое берейинчи, мындай билимге байланыштуу болуп турат. Анан могул жерге келип эле generate дегенди бассак, мынтип түзүп баштайт. Мына караңыз, уже түзүп атат. Өтө мындай саналуу бир кыска убакыттын ичинде түзүп салат. Бизге азыраак эле түзүп берсе жакшы болмок. Бул эми токтон албай кетти. Улантып атат. Токтот деген жери жок экен, э? Мейли. Түзүп бүтсүн до конца. Кире албай атам. Мен Google Play'ден эле скачать эттим, чат GPT. Ошондо платный экен да, бул агай дейт. Ооба. Негизи ооба, баары эле платный. Бирок бизге ошол бесплатныйларын деле колдонсок жетиштүү. Мына Чолпон Рахманова, Чолпон эжи, без PPT'ден азыр бекер эле презентация жасап атам. Мына Пушкин и Родина деген темада бизге слайдты даярдап берди. Презентацияны. Мына караңыздар, 27 тесттен турган, эмне эле 27 беттен турган презентацияны бизге даяр кылып берип койду. Эми мындай болот экен, биринчиси. Анан экинчиде могул жерде каталог деп турат. Эми муну албетте өзгөртүп алсак болот. Эмне дейбиз? Эмнедечи эле могу мазмуну дегенде введение деп коебузбу, билбейм эми. Ушул жер орусча болуп калды, аны тууралап алабыз. Бул жерге берди мазмунун. Могул 6 деген жүрөт. Муну алып салсак болот. Delete деп эле алып салалы. Ал жер бош болуп калды.
5 теманы даярдап бердим. Могул 0-1 дегендери жакпай атат мисалы мага. Буларды эмне дедим? 1, 2, 3, 4, 5 деп эле оңдоп койдум. Дагы эмне дейбиз? Могул артындагы сүрөт жакпай атса, могул жерден өзүбүздүн сүрөттү коюп өзгөртсөк болот. Интернеттен Пушкинге байланыштуу сүрөттөрдү таап алып, анан э, «Жизнь и творчество Александра Пушкина» дейт. Ага кириштик. Бул жерде мына романтический идеализм, революционная натура, современность и традиция дейт. Ушинтип түзүп берип атат. Эми, урматтуу кесиптештер, бүгүнчө кыскача менден ушул болсун. Мен сөзүмдү токтотуп, Динара эже аябай көп сүйлөп салыптырмын го мен. Саламатсызбы, мен вузда иштейм, лекцияларды алсак болобу. Мен азыр чат GPT, гамма, копилот колдоном. Пес PPT да жакшы экен, рахмат. Ооба, Али мырза. Бирок сиз айтып аткан нерселер деле бизге жетиштүү. Гамма жетиштүү. Мисалы гамма, Кудай буюрса, курста биз кыргызча презентацияларды жасаганды жана орусча же англисче презентацияларды даярдап алып туруп аларды кыргызча которгонду. Негизи биз кыргыз тилдүү мугалимдерге көбүрөөк басым жасап, кыргыз тилинде сабак өткөн, кыргыз мектептерде окуган мугалимдердин сабак өтүүсүнө, ишмердүүлүгүнө, алардын ошол мугалимдик жөндөмдөрүн арттырууга колубуздан келген жардамды кылалы деп атабыз, урматтуу кесиптештер. М, Суроолоруңуздар болсо, мен могу чатта бар экен, эгер кол көтөрсөңүздөр үнүңүздөрдү дагы чыгарам. Суроо берсеңиздер дагы болот. Анан болбосо Агай, мен технический суроолорго жооп берип койсоңуз сиз эме боюнча, акчалары боюнча ушундай суроолор келип атабы? э, аларга сиз неме могу үстү жакта жүргөн Так, э, азыр мен карап сизге окуп берейинби? Азыр могу астында суроолор бар экен. Чат GPTден копировать кыла албай жатам дейт. Ал оңой эле. Көрсөтүп койсоңуз агай. чат GPTден копировать кыла албай жатабыз. Чат GPTде негизи мына могул бул суроого жооп бергенден кийин аягында мындай нерселер чыгат. Эгерде немеден кирип аткан болсоңуз, компьютерден кирип аткан болсоңуз, анан могул жердеги копировать дегенди басса эле акыркы берген жообун көчүрүп алат. Бирок, мисалы дейли, бул жерден мынакей улуу кыргыз дөөлөтү боюнча тест дебеди. Ушундан эле бияга керек болуп атат да, анда баягы мышканын минтип эки жолу басып алып эле анан мынтип сүйрөп, мышканы сүйрөп келип туруп, чогултуп туруп, анан мышканын оң жагын басып, копировать дегенди бассак деле көчүрүп алат да. Жакшы, эми түшүнүп атам, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Ошол ноутбукту, телефонду колдонууда дагы мындай көбүрөөк колдонуп, биздин мындай жөнөкөй баягы компьютерный грамотность деп коет го, компьютердик сабаттуулугубузду, телефондук сабаттуулугубузду бир аз арттырсак жакшы болот деп ойлойм да. Анан кээде эми урматтуу кесиптештер, кечирип коюңуздар, мисалы бир мугалим сабакта келип турган, ай балам кел, муну копировать этип берип койчу деп чакырсаңыздар, кечирип коюңуздар, мындай авторитет пол менен пол болуп калат да. Мындай намыстаныштын кереги жок, үйрөнөлү. Мунун мага эмне кереги бар, ушу бала эле кылып берип коет десек, анда биздин математикадан өтүп аткан, адабияттан өтүп аткан сабагыбыздын кадыры баркы өлөт. Окуучулар сизди мугалимиңиз муну билбесе муну жакшы билет да деп ойлобойт. Сизди ошол чат GPTни билбегениңиз үчүн сизди такыр эле билимсиз бир жапайыдай көрөт да. Же болбосо эми ушул сыяктуу мындай бир окуучунун психологиясын өзүңүздөр жакшы билесиздер да, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, биз өлкөбүздүн келечегин тарбиялап жатабыз. Урматтуу кесиптештер, биз эртең ушул Кыргызстанга эле эмес, балким дүйнөгө таанымал боло турган балдарды тарбиялап жатабыз деген максатта иштесек, ошондо ар күнү изденебиз да. Анан эптеп 45 мүнөт өтсө айлыгым келет да деген ойдо иштеп аткан болсок, анда
мындай колду жүрөккө алып кичине нысап менен ойлонуп менимче иштебей эле койгон анда жакшыраак да. Эми Кудайдын ырыскысы кенен ансыз деле мындай жөн эле кетмен чапсак деле камыр жайсак деле күнүбүз өтөт, оокатыбыз өтөт. Бирок ушул мектептин бир аз айлыгын аңдып отурбай ушул биз мындай ниетти жакшы коюп, максатты жакшы коюп, мен окуткан окуучум Кыргызстандын эң алдыңкы адамы болот. Мен окуткан окуучу дүйнөнүн алдыңкы адамы болот дегендей мындай жакшы максаттар менен, жакшы изги тилектер менен, мындай аруу ойлор менен окутсак, Кудай буюрса, биздин окуучуларыбыз чынында кыйын чыгат. Анан жөн эле эптеп айлыкты аңдып отуруп сабак берсек, анда окуучуларыбыз деле эртең эмне болот? Ууру болот, кески болот, бирөөнү талайт, бирөөнү тонойт. Бир жаман окуучуну чыгаруу, балким бул биздин өлкөбүздүн келечегине балта чабуу. Урматтуу кесиптештерим, келиңиздер мындай ар күнү токтоп турбайлы. Анан дагы бир маселе, эптеп бул биздин курсту сатуу максатында айтылып аткан сөздөр эмес. Туура түшүнүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Бул курс сиз катышпасаңыз деле боло берет, сиз катышсаңыз деле боло берет. Анан дагы бир айткым келген нерсе, изденген мугалимдер үчүн булар ансыз деле интернетте жөн эле жаткан нерселер. Кирип бир эки чукулап бассаңыз деле үйрөнөсүз. Болгону биз ошол курста сиздерге жардамчы бололу деген эле максат. Урматтуу. Агай, бул жерде бир эки суроо бар экен. Так, сүрөттөр менен да түзүп бере алат да агай деп сурашат экен. Ооба, сүрөттөр менен да түзүп бере алат. Азыр Best PPT-де көрсөттүк. Сүрөттөрдү да түзүп атат. Анан Ошону биздин сүрөттөр- сабактарда кененирээк көрбөшүп беребиз агай, Азыр Азыр убактыбыз. эми убактыбыз бүтүп калды. Мен негизи план боюнча ошо 45 минутта сүйлөп бериңиз дешти эле. 1 сааттан өтүп кетти. Ошого кичине шашып турабыз. Анда могул жерде ошол дагы бир суроолор жүрдү эле. Агай $20 сатып алып мектепте бардык мугалимдер колдонсок болобу дейт. Ушул кандай айтып коюңуз. Бир аккаунт менен. Эми негизичи болот. Бирок бул баягындай да эмне дейбиз? Эми маданияттуу эмес да, анткени бир аккаунт менен баарыңыздар колдонсоңуздар кимдин эмне жазганын баарын көрүп атасыздар. Эми бир мугалимге айына $20 менимче чоң деле акча эмес болуш керек. Айына эми ар айда албаса дагы, мисалы 2 айда бир алса деле, же болбосо хотя бы бир эки мугалим биригип $10 чыгарып алса болот. Анан баары аны сатып ала берсин эле, эми бир мектеп $20 сатып алып колдонсо кичине мындай туура ыңгайсыз. деле келбей калат го деп турам да. Бирок эми болот негизи, бирок кичине маданият жагынан мындай бири бирибизге сый урмат жагынан ал мугалим муну жазыптыр деп анан кайра ушак тарап анан ызы чуу болбой эле, же ал колдонуп атыптыр, мен колдоно албай атам деп бири бирибизди күтпөй эле. Анан эми мисалы бирөө тест түзөт бир мугалим, анан анын жооптору бир мугалимдин окуучусу же баласы көрүп калып аны башка класска жайып ийсе, анан алар билип алса, ай менин тестим тарап кетиптир. Жөн эле баягы ызы чуудан алыс. Эки мугалим мисалы бирди алып колдонсо болот. Бир аккаунт ортого ачып коюп, анан экөө алмак салмак колдоно берет дегендей. Негизи бир мугалим үчүн эң жакшысы. Кошумчалай кетейин дейм ушул жерден. Ойлобоңуздар, анан баардыгы эле мисалы жасалма ичиликтин баары акчасыз биз эчтеке кыла албайт экенбиз. Азыр агай көрсөтүп бергендей көп нерсе эле бекер. Бекер. Анан эгер сиздер уже баягы укмуштуудай жакшы эме кылам десеңиздер, анда акча төлөп колдонсоңуздар, ага чейин бекер деле варианттарын кенен эле колдоно берсеңиздер болот. Ооба, негизи азыркы тапта бизге ошо бекери эле жетет. Анан аябай кыйын болуп кетип атсак, аябай тим эле сөзсүз акча төлөш керек Анализ, болуп. чоң чоң анализ, чоң чоң данныйлар менен иштеп аткан болсок эле, анан ошондо уже акча төлөсөк Анда болот. Динара эже, мага уруксат бериңиздер. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мен кайрадан баарынын үнүн ачып кое берейинби? Хорошо.
үнүн ачып коюп анан мени соорганизатор кылып коебуз да. Сага окей иштеди. Мгм. Сиздин үнүңүз азыр өчүп калды. Баарын иштетип, баарыңыздардын үнүңүздөр иштеп атат. Урматтуу кесиптештер, ден соолукта болуңуздар, аманчылыкта туруңуздар. Динара, сизге чоң рахмат. Мгм. Рахмат, Турат Ага, эжем. сизге да рахмат. Рахмат, Мгм. Турат. Аябай, мен кеч кирип калдым. Сага да рахмат, Турат. Алла разы болсун. Чоң рахмат Нурлан агай. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Иншалла да жолугушабыз. Ооба, анда сиздерге ошо көп эле нерсе түшүнүктүү болду болуш керек. Азыр агай сиздерге ошол биздин курста болчу нерсенин эң минимальный нерселерин көрсөтүп берди. Бул элементарный чат GPT. Азыр өзүңүздөр билгендей, ар бир окуучу, ар бир баягы балдар, кыздар десек болот. Жөн эле бир нерсени билем десе эле ушул чат GPTге суроо жазып, анан жообун издеп таап алат да. Анан ошо бизде көп мугалимдер агай айткандай, чат GPTни биз окуучулардай болуп колдоно албаганыбыз үчүн дагы кээде кичине кичине уялып жаткан учурларыбыз болот да. Анан ошо биздин курс боюнча көп суроолор бул жака түшүп жатат. Ошол суроолорго кененирээк жооп берейин, анда сиздерге биздин сабактар качан Мгм. башталат, эмне болот, кандай болот деген. Эми жасалма интеллектти өзүңүздөр түшүнүп жатасыздар, бул канчалык бизге азыркы учурда керектүү болуп жатканын. Азыр IT тармагы, ошол жасалма интеллект тармагы бизди баардык жактан курчап алды да. Ошол эле банкка барабызбы, машинага отурабызбы, кандайдыр бир такси заказ беребизби, тамак аш заказ беребизби, сайттарга киребизби, деги эле койчу, биздин азыр жашообуз ушул интернет, жасалма интеллект жана IT менен аябай тыгыз байланышып калды да. Ошондуктан азыр мугалимдер үчүн бул тармакты билбей коюу мындай, чын айтканда эме болот да, уятыраак болот деп айтмакчыбыз. Анткени мугалимдер биз балдарды тарбиялап жатабыз. Особенно ошол эле энелер балдарды тарбиялайбыз. Биз канчалык коомду жакшы өнүксүн, өссүн, балдарыбыз жакшы билимдүү болсун десек, биз өзүбүз дагы ошончолук билимдүү, заманбап, IT технологияларын жакшы билген мугалимдерден болсок, биз ошончолук күчтүү муунду тарбиялап чыксак, өлкөбүз дагы ошончолук өнүгөт деп биз ишенебиз да. Анткени баягы бар го, кайсы мамлекетти баягы неме жагынан слабый кылгың келсе, образование жагынан аксатыш керек деген. Ошондуктан биз азыр мугалимдер ошол балдарга мыкты билим берүүгө умтулушубуз керек деп биз ойлойбуз. Анан биздин курстун максаты ошол Кыргызстандагы мугалимдерди ар тараптан өнүктүрүү, билимдерин жогорулатуу жана ошол эле жасалма интеллекттин жардамы менен мугалимдердин сабак өтүүсүн жеңилдетүү. Бул жерде сиздерге мисалы бир эле чат GPTни, анан ошол Best PPT бесплатный версияларын сиздерге агай көрсөтүп берди. Эң эле жөнөкөй нерселерин. Андан дагы бизде азыр жасалма интеллекттин аябай түрлөрү көп да. Ошол курстан кийин сиздер эмнени үйрөнөсүздөр эгерде биздин курсту окусаңыздар деген суроо. Сабакка даярдануу үчүн биринчиден убактыңызды эки эсе үнөмдөйсүз. Даже бул жерде эки эсе эмес, байкап көрсөңүздөр, биз бир планда отуруп колго жазып же болбосо мындай слайдда отуруп түзсөк, ага 1-2 саат жөн эле бир сабак үчүн кетиребиз да. Бул жерде бизде жасалма интеллект бир ашып кетсе 10 минутта же 20 минутта жакшы отуруп койсок, уже сабагыбызга даяр болуп калабыз. Андан кийин креативдүү жана өзгөчө форматта сабак өтүңүз. Ошол эле мисалы азыр Пушкин жана Родина деп тема жаздык го, биз ошол теманы ар кандай кылып сөздөр буну промпт деп айтып коет да. Биз өзүбүздүн запросубузду жасалма интеллектке туура жана так берсек, биз аябагандай ушундай бир сонун слайддарды же болбосо сонун материалдарды ала алабыз да. Анткени интернет бул баягы чексиз дүйнө да. Интернет чексиз дүйнө, ал жакта маалымат деген аябагандай көп. Аны биз Эме, не деп койдуң, дагы бир кайталап койчу дагы. промпттор деп айттым. Промпттор бул ошол запрос, нейросеттерге биз запрос жөнөтөбүз да. Запрос дегенде ошол жана мисалы жазып атпайлыбы, мага ушундай теманан даярдап бер деп, жана ошол программасын биз программасын дагы түзүп, ал запросту мындай интересныйраак, креативдүү кылып ойлонуп туруп, анан темасын чоң кылып туруп, анан мындай программада мага түзүп бер презентация деп же болбосо маалымат бер десеңиз, жасалма интеллект
анда дагы да болсо анализдеп маалыматты сизге дагы да болсо жакшыраак информацияны бергенге аракет кылат да. Ошондой нерселерди дагы биз көргөзөбүз. Андан кийин жасалма интеллект менен оңой тил табышып мыкты өздөштүрүп аласыз. Бул жерде эми кээ бир мугалимдер бар да бизде мындай мен буну чат GPT деле колдоном, башка интеллект деле колдоном депчи. А кээ бир мугалимдер бар экен такыр эле ушул жөн эле чат GPT'ни ачып бир запрос жазганды дагы кыйын көрүшөт экен да. Ошондуктан бул жерден биз нолдон баштап жакшы бир деңгээлге чейин жеткиргенге аракет кылабыз да. Анан биздин курста ошол агай өзү сабак берип, азыр өзүңүздөр көргөндөй мондай практикаларды өткөрүп, анан баардыгын запись кылып, анан сөзсүз түрдө өзүнүн менторлору болот, жардамчылары. Алар сиздерге ошол кыйналып жаткан учурда Zoom'дан созвон кылып, же болбосо вопросторуңуздарды жазсаңыздар, алар сиздерге кирип, түшүндүрүп, баардык жагынан жеткиликтүү кылып бергенге аракет кылышат да. Андан дагы эң жакшысы бул билим берүү министрлигинен мен башында сиздерге университетти айтып кеттим го. Мета-научный университет, бул деген Кыргызстанда жаңы ачылган университет. Ал жакта ошо блокчейн, кибербезопасность жана IT технологияларынын түрлүү программалары бар. Ошол университеттин атынан ушул тастыкталган, лицензияланган же болбосо сертификатты беребиз. Ал сертификатта сиздерге 32 саат деп жазылат. Анткени биздин сабактар жалпысынан 16 сааттан практика, анан 16 саат теория болуп эсептелинет. Жакшы. Сабак, чоң кыз сабак кандай түрдө өтүлөт? Тапшырма бересиңерби же кандай? Ооба. Сабак мисалы бүгүн понедельник күн десек, биринчи сабагыбыз башталат. Ушундай онлайн саат 8-де башталат. Агайыбыз өзү теорияны, практиканы көргөзүп сабак өтүп берет. 2 саат болот ал, 8-ден 10го чейин баарыңыздар онлайн кирип, желательно сабакка кирген адамдарга биз сертификат беребиз да. Анан сабакка кирбей эле мен запись көрүп алам деген дагы бул бир аз анча эме болбой калат, өзүңүздөр үчүн жакшы болбой калат да. Анткени биз бул курстан кийин сиздердин ошол могул искусственный интеллект биз көргөзгөн программанын баарын жакшы өздөштүрүп алышыңыздарды каалайбыз да. Жөн эле сан үчүн эмес, сапат үчүн иштегибиз келет. Ошондуктан сабакка кириш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин сиздерге тапшырма берилет. Тапшырмалар берилет, сабактын записи дагы эмесине группага жөнөтүлөт. Анан сиздер эгер билбей жаткан болсоңуздар сабакты кайрадан көрүп, анан ошол жерден практика кылып, анан тапшырманы жөнөтөсүздөр. Тапшырманы сиздерге менторлор текшерип, кайра фидбек берет. Фидбек деген бул жери мындай кылсаңыз болмок экен, бул жагын мындай кылсаңыз болмок экен деп ката же болбосо ката эмес дерин айтып, сиздерге жооп берип турат да менторлор. Ушундай форматта болот. Ошондо күндө сабактар. Көрдүңүздөрбү, понедельник күнү сиздер сабакты өтүп туруп, эртеси күнү кечки сабакка чейин тапшырмалар жөнөтүп коюшуңуздар керек да. Активдүү болсоңуздар, практика кылсаңыздар, өзүңүздөргө дагы өздөштүрүүгө жакшы болот. Анан бул жерде кыскача программаны жазып кеткенбиз. Карап көрсөңүздөр болот. Киришүү, биринчи сабак бул киришүү, жасалма интеллекттин негиздери, кандай инструменттер бар, жасалма интеллектти колдонуу мүмкүнчүлүктөр жана колдонуу ыкмалары, жасалма интеллект менен интерактивдүү сабак өтүү, практика. Ар бир сабактын жанында негизи практикасы болот да. Жасалма интеллект менен презентация даярдоо, практика. Анан бул жерде биз көптөгөн түрлөрү бар презентация жасоонун. Бир эле чат GPT бар эмес, ошол Gamma AI, Notion AI, Best PPT жана башка түрлөрү көп. Ошолордун баардыгын көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андан кийин тест түзө ошо кыргыз тилинде мондай платформалар, ошо кыргыз тилинде дагы аябай кыйын чат GPT мисалы жакшы кээ бир сөздөрдүн катасы менен жазып берип атат да. Ошол сыяктуу тест түзүүнүн негиздери, анан кыргызча тест түзгөн дагы актуалдуу инструменттер, котормо инструменттери, Google сыяктуу платформалар, Google переводчик сыяктуу платформалар, анын кайсынысы жакшы, бизге ыңгайлуу дегендей. Жана ошол жасалма интеллекти сабактарыбызга киргизүү стратегиялары берилет. Анан жыйынтыктоо жана практикалык сынак болот. Акыркысы сиздер үчүн ошол өзүңүздөрдүн баягы бир проекттериңиздер болобу, же болбосо ошо кичинекей чакан нерселериңиздерди экзамен катары тапшырып, сабакты жакшы өттүм, курсту жакшы өттүм деген нерсени билдирет да бул. Андан кийин бонус сабактарды да коштук биз. Анткени 5-чи күндө бизде жумасына 4 жолу сабактар болот. Анан 5-чи күнү дагы бонус сабактар. Бул сабактарда биз soft skills деген темаларды дагы өтөбүз. ITге киришүү, IT тармагы тууралуу да мен сиздерге бир аз
өзүбүз ошол тармакта көбүрөөк жүргөндүктөн IT тармагы тууралуу сиздерге маалымат беребиз. IT тармагында кандай нерселер актуалдуу, азыр көп эле балдарын дагы IT тармагына окутуп, тапшыртып жаткан учурлары. Анан мугалимдер үчүн soft skill сабактарын да кошуп койдук. Бул жерде сиздерге ар кандай менталдык, ден соолук деген сыяктуу, тайм менеджмент, ошо психология, детский психология деген сыяктуу сабактарыбыз кыскача темасын кошуп, ошо 2 сабак кылып бонус. Анан буларды дагы агай өзүнүн сабактарында кошуп кетет. Бул жана промпттор деп мен азыр эле айтып кеттим. Туура запрос жөнөтсөк, туура результат алабыз да. Мисалы тарых жөнүндө бир даталарды биз туура эмес жазып берип койсок, искусственный интеллект бизге деле кайра туура эмес нерселерди чыгарып берип коюш, тастыкталбаган материалдар берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде анан сүрөттөрдү, тексттерди жакшы запрос берип туруп, кайра каалаганда ушу сүрөттөрдү чыгарып алып, өзүбүзгө колдонууга дагы болгон ыңгайлуу нерселерди дагы көргөзүп беребиз да. Кызым, Ошондо бардык предметтерге болобу? Бардык Бардык, предметтер ооба. үчүнбү? Бардык бул жерде деген даже мугалим эмес болуп деле бирок ушул жасалма интеллект жакшы өздөштүрөм деген адамдар үчүн дагы бул актуалдуу болот да. Анткени бул жерде кандай сиздер мисалы запрос жазган болсоңуздар, кандай кылып колдоном деген болсоңуздар, ошого жараша эле жасалма интеллект мындай аябай гибкий да. Гибкий деген түшүнөсүздөр да, мындай ийилчээк да. Кандай өзүңүздөр суроону берген болсоңуздар, ошого жараша бүттүгүн чыгарып бере берет. Математикадан болобу, англис тилинен бериш үчүн сөзсүз түрдө англисче жазышыбыз керек да. Темаларын болобу, кандай нерсе керек бизге. Орус тилинен болобу, орусча жазыш керек. Математика болобу, математика тили менен запрос жөнөтүшүбүз керек дегендейчи. Но Ошондуктан курс башталаарда баасы кымбаттап баштайт деген эмнеси? азыр биз скидка менен ошол 3000 сом. Курстун узактыгы негизи 2 жума болот. Жумасына 4 жолу 2 сааттан, и бонусу менен ошондо жумасына биз 5 жолу 2 жумада 5 жолу сабак өтүп 10 сабак болот да жалпысынанчы. Онлайн форматтан болот. Каалагандай жактан кирип, ушундай Zoom форматта отуруп 3000ден да кымбаттап кетеби? азыр ошол эртерээк жазылсаңыздар, анткени орундар толуп баштап атат. Анан биздин Zoom'дун дагы эмеси чектелүү да. Zoom'да дагы чектелүү эмелер бар. Андан ары уже адамдын саны батпай калат. Ошондуктан орундар дагы чектелүү болуп калат. Анан курс башталаарда бир аз кымбаттап баштайт. Анткени баардыгы ошол. Качан башталат? Курсту биз азыр 4-ноябрга пландап жатабыз. 4-ноябрда буюрса мугалимдердин дагы эмеси колдору бошоп баштайт экен, каникул болупчу. Анан биз ойлоп атабыз, эгерде группа толуп калса, биз эртерээк баштай беребиз депчи. Анткени уже бизде бир канча орундар уже ээленди, бронь болду буга чейин элечи. Бир канча орундар кетип калды, 20-30дай орун уже кетти. Анан 100ге чейин болобу ошондо? 100га 100 чейин. мугалим? Ооба, 100 биринчи потокто ошо 100 мугалим менен баштайлы деп турабыз. Буюрса Кымбаттатпай эле тургула эми, ушу деле кымбат бизге. ооба, аны да түшүнүп атабыз. Анан корпоративный бул жерде дагы бир жакшы Курстук нерсе аты бар. көтөрбөй. Эгерде сиздерде 10 мугалим болсо, баягы бир мектептен 10 мугалим жазылабыз, биз 15 мугалим дагы жазылабыз, же келип окутуп бергиле деген дагы суроолор болуп атат. Анан ошол 10 мугалимден өйдө болсоңуздар дагы скидкалар каралган да. Бир мектептен мисалы биз коллективный келип окуйбуз сиздерге депчи. Ошентсеңиздер аны дагы менеджерлер менен сүйлөшсөңүздөр болот да. Аябай кызыктуу экен, рахмат. Бирок курсуңарды көтөрбөгүлө. Турат каерде иштейт ошондо? Мектепте эле иштейби же университеттеби? Жок, Турат агай азыркы учурда өзүнүн IT компаниясы бар. Биз Турат агай менен чогуу дагы иштешебиз. Биз деген балдарды ушул IT тармагында программаларды жасайбыз да. Программалар Өзү окутат IT технологияны. Биз IT жагында программалоо тарабында окутабыз. Агай болсо партнерсуңбу? Тураттын партнеру, менеджерисиңби сен? Партнеру болуп иштешебиз. Чогуу иштешебиз. Рахмат кызым. Алла ыраазы болсун. Анан бул жактан карап көрсөңүздөр эмелер турат. Instagram баракчаларыбыздын. Instagramга барыңыздар эле подписан болдуңуздар болуш керек. Ошол жактан келдиңиздер деп ойлойм. Акчаны каяка салыш керек? Сиздерге менеджерлер байланышты эле ар бириңиздерге. Ошол жактан айтылат, Ооба, же болбосо группага жазсаңыздар, биз бир сыйра дагы өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин менеджериңиздер бар, сиздерге чалган болчу, сүйлөшүп, анан ошол менеджериңиздер менен байланышсаңыздар, сиздерге реквизиттерди жөнөтөт, анан сиздер бронь кылып, чектерди жөнөтүп койсоңуздар болот. Жанар айым. Ооба, атам.
Курсту эртерээк баштасак болбойт беле? Эртерээк эле баштасак А, бизге жумушубузга зарыл болуп атты эле да, ошол үчүн эрте баштап каалоочулар болсо каалоочулар понедельник күнү, дүйшөмбү күнүдөн баштасак болот беле? ошондугуну биз ошо орундарды дагы биздин өзүбүздүн дагы пландарыбыз бар да, биздин командаларыбыз бар, алардын акчалары чыгыш керек дегендейчи, мындай калп айтып эме кылбай эле коелу. Бул жакта биз менеджерлерибиз иштейт, командаларыбыз иштейт, курс чын айтканда сиздердин төлөнгөн акчаңыздар ошолордун зарплатасына кетет да. Ошондуктан эгерде биз ошол жагын тууралап алсак эле курсту баштай беребиз. Бизге аябай деле мындай чын айтканда чоң эме деле бул жерден күтүп аткан жокпуз да. Эми курстун баасын көрүп атасыздар өзүңүздөрчү. Биз аябай акча таап кетели, бул жерден байып кетели деген деле максатыбыз жок. Өзүбүз ушу билим берүү тармагында иштеп, ошону көптөн бери иштейбиз. Анан агайдын ушундай инициативалары болуп, Рахмат, чоң рахмат. Аябай кызыктуу экен. Бир 2-3 күндө эле ушу 100 болуп калса керек менин оюмча. ооба, буюрса биз да ошентип атабыз. Анткени ошо мастер класс өткөрмөйүнчө элдер жакшы түшүнбөйт экен да маанисин. Анан ошон үчүн дагы бул акысыз кылып ошо түшүндүрүп Аябай берели деп. керек экен. Бул мугалимдерге бизге аябай керек экен. Бул Ооба. менимче ошо Саламатсызбы? Бөлүктө эле каралганбы? Бөлүп деле ооба, азыр бронь кылып койсоңуз, анан курс башталгыча бөлүп төлөп койсоңуз болот. Курс башталгандан кийин дагы калган жарымын төлөп койсоңуз. Рахмат. 1,5-дан кылыппы? Ооба, ошентип төлөп койсоңуздар болот. 2 жума болот курс, анан ошо курс жүрүп азыр бронь кылып туруп, анан калганын ошо курс жүрүп жаткан убакта берип койсоңуздар деле болот да. Ошо жакшы экен анда. Анан бул жерде дагы жана суроолор болот деле. Так. Курс канча күн болот? Аны айтып кеттик, Курс 2 жума болот толугу менен. Курс баасын айттык. Онлайн болот. Ошол жалпысынан ушул экен. Анда суроолор деле бул жакта ошо баары эле кайталанган суроолор экен. Дагы суроолор болсо бериңиздер. Сертификатты жөн эле ала беребизби? Экзаменден өтпөй калсак же албай калабызбы? Андай жок, сертификатты деген бирок сиздер сабакка киргениңиздер жакшы болот да. Биз ошо сабакка киргениңиздерди Сабакка кириш проблема эмес. Анан тапшырма берип, анан мындан өтпөй калдың, албай калдың деп эме кылабызбы? экзамен эме кылбайсызбы? Уктуңуздар да, сабак окудуңуздар. Ошон үчүн сабакка киргениңиздер желательно. Окуйбуз, аябай окуйбуз, аябай кызыктуу Кирбей экен, аябай койгондор сонун болсо экен. аларга уже сертификат бериш дагы ойлонуп калабыз да. Ооба, керек экен, аябай керек экен бул бизге. Керек экен ошо. Сонун турбайбы? Динара айым, Ишибизди жеңилдетет экен да аябай. Туура, туура. Жеңилдет экен. Сразу Суроо принтерден берем деп. чыгарып алат. Динара айым, ушул сабактар, видео сабактар сакталып, анан кайсы жерден көрсөк болот кайра? WhatsAppка алып коесуздарбы, кандай бул? Telegram канал ачабыз, анткени WhatsApp'тан жок болуп кетет. WhatsApp'ка жүктөлүшү дагы видеонун качестволору жаман болот, 2 сааттык видеолорчу. Биз негизи атайын платформаларга кошоюн дегенбиз, бирок сиздерге ал платформаны да үйрөнүш оор болуп калабы деп, негизи көп бесплатный платформалар бар. Тапшырмаларды жүктөй турган, видеолор жүктөй турган, анан сиздердин башыңыздарды оорутпай эле ошол Telegram каналдан эле биринчи сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак деп эле жүктөп коебуз. Анан аны деген сиздер өмүр бою доступ, сиздерде ошо канал өчкөнчө каналдан чыкпасаңыздар, ошол жакта көрө бересиздер да. Бизге калат, сакталып калабы өмүр бою? Ооба, ошол жактан көчүрүп деле алсаңыздар болот, видеолорду өзүңүздөргө көчүрүп алсаңыз. Бизге деле ошо азаздан үйрөткөнүңөр жакшы. Могуттуу болот. Анан ошол эң жакшысы бизде ошол жаш Турат агай өзү мынтип сабак өткөндөн кийин ошо менторлору бар да, жардамчыларчы. Алар сиздерге дагы дополнительно суроолоруңуздар болсо бүттүк жактан көргөзүп, айтып, түшүндүрүп берет да. Эми баарыбыз эле жардам бергенге аракет кылабыз. Рахмат. Менеджерге байланыштуу Инбак аркылуу төлөм жүргүзгөнбүз, орунду брондош үчүн дейт. Сиздердин чектериңиздер сакталуу. Ким эгер жөнөтүп орун брондоп койсо, анын баары бизде жазылуу. Акчасын каяка жөнөтөбүз? Биз ошол реквизит Мбанктарды менеджерлериңизге байланышыңыздар, же болбосо эгер менеджер таппай жатсаңыздар, ушул группадан эле мага жаза берсеңиздер болот, же болбосо группага жазып койсоңуздар, сиздерге менеджер өзү байланышат. Күнүгө ушул убакта болобу, кайсы күнү башталат айтып койсоңуз дейт, ошол айтып кеткендей, саат 8-ден 10-го чейин болот сабактар. Биз
Эгерде орун толуп калсак, эртерээк баштаганга аракет кылабыз, дагы бир жолу айтып кетели. Кийинки жума балким уже баштап калганга аракет кылабыз, эгер орундар толуп калса. Мгм. Жакшы, жакшы. Орундар дережелейт, орундар бар, азырынча орундар бар, ошон үчүн орундарды толтурганга аракет кылалы и эртерээк курсту баштайлы. Алдыда да болобу курс дейт. Ооба буюрса бул биринчи поток болсо, кийин дагы экинчи поток буюрса элдерге жагып болуп кетсе, биз дайыма окутканга даярбыз. Рахмат, бүгүнкү сабак аябай кызыктуу болду. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Бул жерде дагы бир суроо болуптур. Курс кымбат болуп жатат, арзан кылса болобу деп. Балким ооба кээ бир адамдар үчүн бул баа кымбат, бирок мындай билим алыш, сертификат алыш бул деген. Мисалы мен өзүбүздү айтайын, биз бул программирование сферасында жүрөбүз го, биз бир эле жанагындай мисалы бизнес ставка же тренинг же ушундай нерсеге барсак эле 3,5 миң, 5,5 миң 2 саатка төлөп окуйбуз да. Ал эми мондай болгон курстарды биз 10 миң, 20 миң, 30 миң, 100 миңге чейин окуйбуз. Түшүнөбүз, мугалимдердин айлык акысы аябагандай деле көп эмес. Бирок мен ойлойм, мындай билимдерди сиздер 3 миң сомго аябай эле жакшы сатып алып жатасыздар. Тем более биз жөн эле запись жөнөтпөйбүз. Биз бул жерде офлайн, онлайн сиздерге живую сабактарды өтөбүз. Анын аркасында дагы обратный связь менен, ошондуктан курсубуз өзүнүн баасын актайт деген толук ишеничибиз бар да. Ооба, рахмат, чоң рахмат. Аябай сонун экен. Ишиңерге ийгилик. Сиздерге да рахмат. Анда суроолор Динара, жок Allah razı olsun kızım. Молодец, azamatsın. суроолор жок болсо, анда сиздердин келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса, кийинки сабактарда жолугушабыз. Мен өзүм дагы ошо сиздерге жанагындай сабактарды өтүп берем, мугалимдердин тренингдери боюнча. Дагы көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Rahmat. Tinç bol, rahmat, Выходной Allah razı olsun. күндөрүңүздөрдү жакшы өткөрүңүздөр. Баарыңыздарга Olsun, Allah саламатчылык. Allah. Koldosun, seni de, bağırız da, bol tur.